Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden Mustafa kanalının görüşçüleri. Ona kimdir? Ulaş! Bizden kattalıcı, жылқы suyucular. Bugün Kamal Akan janına geldik dostlar. Şeralıdabız. Çıgalışta Kamal Akan şu çoğun atışat. Kamal Akan assalamu alaikum. Aleyküm selam. Aka жақсысыз ба? Аттарға келгенше бұны ермек қылып тұрайын. Да аттарыңыз бар екен ака, ушуларды аз көрөбүз. Mana çoğun atты bir elдің немесіне қойылчу ака, сынына қойылчу. Бұны кичине элдер да көрүп билип алды басын. Бага сурап атат. Ака бұл данчакпы же эмне? Жок, будёнский порода. Будёновский. Көргөндө данчак дейт. Англича менен данчактан чатышып чыгарган да. Баш данчак да, мына карагандачы. Көргөндө данчак дейт. Бою бойлуу экен. Мен боюман азыр чоңураакпы? 180 чыгып атарсак. 80 чыгып атабы? 80. Ана мындай карасаң ат кичине көрүнөт да. Чоңдугуна чоң экен. Путол узун экен да ака. Ооба, али топко кирсең да алиги топтун ичинде өдөдөн карагандай болот экенсиң. Үстүдөн көзөмөл кылып, Баягы көздөр жалдырап карап калат экен. Кече өткөндө эмеге улак бар. Кайерге акыркы жолу кайсы улак барды ака бул? Мына Кара сууда болду өткөндө. Аябай жакшы улак болду. Ого чейин жакшы улак болуп атты. Баягындай така улак болуп атты. Аларга салдырбай коюп атты. Баягы максакалсыз уят да деп. Чоң ат болсо деппи? Ооба. Анан бул Манас той кылган күнү 2 күн мурда келген мага. О малда улак көрбөгөн ат эле. Ошондо будан мурун улак көргөн эмеспи бул? Жок, азыр айтсаң ишенбейт. Ол эмес, айылындагы балдар көрүп тааныбай койду. Кече ошол Кара сууда улакка барып бирөөдөн аты десем, бири да ишенбей койду. Состояниясы кандай келген ака сизге? Мага арыраак келген. Бул баягы беге коюлуп, үйүрдө эле жүргөн ат экен да. Баягы минилбептир да, така да какпаптыр. Анан атты минсең басышына билбей калат экен. Минилбеген атчы, бе сыяктуу. Анан жүгүргөндө жүгүрүшүнө билбейт да. Ошондо где-то bir айдын тегерек болуп турду, а? 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калыптыр да. Мындай да азыр ат 50% да, 100% жетилди. 100% жетилди деп айта албайм. Себеби кече улактай бар берсе бул Кыргызстанда лидер ат болот да. Өтө күчтүү барып койдубу? Өтө, көргөндөр айтсын, мен айтпай да коеюн эми. Топко салдырбай койду да. Секин салың абада. Ошондой болгон болсо күчтүү болуп турган ака. Баягы улакты көтөргөндөр көзү бакырайып эле жалдырап туруп берди. Камал ака дешиптир да. Ооба дешип. Анан дөңдөн туруп алып тартып алып, эми баягы көбүнө кызык болот ошо видеого мен тартып алдым да мак эме алышты. Ама эми видео келген жок да. Ат өзүмө туура келсе болду. Бирок аны өзүңүз мынтип сынап койдуңуз. Ооба, өзүм катык салган жокмун атты. Секин эле салып аттым. Элге катыраак көрүнгөнбү? Эми баягы жаңыча болгон ат. Майда аттарды мындайча айтканда жалпак жүзө кылат экен да. Бул чоңдуу неме экен. Бул ошондо дагы жоноручу немеси барбы дагы? Булардын затында өзү ошол. 8-9 жашына өткөндөн кийин жонуратылар. Эми кармагандар билет. Илгери сайыз малда бирөөнү кармагам мен. Ушундайдан. Бойдо ушунча чоң болчубу? Жок, ондой эмес. Мындай чоң да. Бул породакыны мине элекмин да, көрө элекмин да. Бирок чындыгы. Мына карасаң чоң да, жаныбарың, сен кичине болуп каласың. Чоң экен ака. Үстү дуал да, мына жактан көрсөң нечке көрүнөт, ат шатылы. Анан жулбаса жашы канча? 3 асый. 3 асый. Анан 19да табырасы бар. Анан мына табыр десең, мына табырасы ошо касы конзаводтун билинет да. Секин басып кой. Бул 19 бу же эмне? Жок, конзаводтун эмес экен. Анан жаныбар булар өтө жоош болот экен да. Берак алып келиңдер. Жеңилдиги кандай болот экен ака, жүгүргөн? Күлүп экен буларга ат жетпейт. Ат жетпейби, а? Токтоткун. Түшкүн. Түшүп коюп койсоң жүрө берет экен. Бул эми баягы жемге тойбогон ат да. Койра бер, бул баягындай экен. Жоош, көрдүңбү? Секин минген тура берет. Жоош. Өтө жоош болот экен жаныбар. Бутунда проблема жок ака? Жок. Баары таза, гаджалат болсун. Эми минип көрүп алат да. Анан пулу да кымбат ат бул. Эми ака ошончо улакты кечип аткан болсо, боюнун бийиктиги ушунча болуп аткан болсо, сен пулун деле айтасың азырчы бары, а? Пулу айтат. Кымбат болсо да айтасыз да. Бир чапсак кандай болот? Майли, аттар келсин, жарыштырып эле көрсөң. Жарыштырабызбы? Басып койчу. Чапчы. Кой берчи азыр бир. Көрүн жүгүргөн. Аман катты жүгүрөт. Токтот. Секин. Чаппа. Дөртө шапкан алып берейин. Басыр. Мына азыр аттар менен жарыштырат экенбиз бул атты. Камал ака, кличкасы эмне?
Kiliçke koyalak men. Koyalaksız mı? Sezdir dep koyayın otam. Sezdir. Tüzük. Yukam cıvı oğulça. Julos içinde. Oldu. Boldu. İyi жазғандары. Jamir belki atты koşup çağırıp koyarsan. Eğer ol atlar satılıp kelse bu satılbaydı. Sebep bunun akçasını jarım berelek mi? Aka bunu basın aytыңчы onda. Bu mындай болгон, башын айтайын, bir акелердин аты болгон. Анан апарганда атын ачыра келген. Анан ака атты кичине тарбия кылып чыгарайлы, эл көтөргөн басын алам деп айткам. Ел жакшылап баштаганда эле $10.000 сураган булар. Жакшылап пулга алынган ат. Арзан эмес алынган, а? Анан көргөндөр ол атка була акча туура келбейт деп атышат да. Себеби булардын колуну $50.000 турат деп атышат, мен билбейт. Колуну, а? Анан данчак менен иш кылгандардан сураштырсам, бас өсөт дейт. Өтө кымбат, 1 жыл карман ака, калган пулга сатасы атат. Кече эми баягы улакта көргөндөр айтар, топту шумдук барып койду. 4-чү улак, 1-чи улакта ат анча эмес эле. Кийин 2 жолу эчки улакка чаптым. Бара жылыш Күчтүү. Күчтүү экен да. Мындайча айтканда азыр 50% да. Өзүң бир минут көрбөйсүң, Замир. Ака, жок. Үстүнө чыгып чарбай жүрбөйүн ака. Азыр аттар келет, көрөсүңбү? Она табуросунан көрүп кой, казыр завод экенин билет, эми муну түшүнгөндөр. Первый армейский конзаводтуку. Первый армейский деп койбу? Первый армейский конзавод, Бидомский порода деп коет. Ба англичанын аты менен данчактан чатыштырып, Бидомский чыгарган экен да. Булар эми дүйнөдөгү эң күчтүү аттардан да. Үйүрү бар бекен? Бул 3 жылдан бери минилип эле үйүрдө жүргөн экен. Үйүрү күчтүү экен да. Анан улундарынан бирөөнү сат десем мына байдат да. Анан бойдо өтө бойлуу да. Моменттен пайдаланып ага бир. Баягы немедеги отчалдарда беги коюш керек экен да буну, а? Ооба. Ошондо сон түшөт. Ана пайпактарын карап, бунун пайпагы жок да, таза. Таза. Мунаны таккан себеби булар күлү аркаң пут келип пайда уруп коет да. Ошого защита болот экен да. Ошого жашыктагы эле тактым муну. Себеби жаңы чабуулукта ат болсо жаңы такаланган. Пайда айырып кетиши мүмкүн да. Жок, пайда уруп коет, пайда жанчып коет. Жанчып коебу? Эң опасный да. Муну специально ошого чыгарганда күлүк аттарга. Мунаны. Аркаң пут келип теп уруп коет да пайда. Ушуну кебектер алдыга кадап коюшат, бул аркага кадалат экен да. Аркага кадалат өзү негизи. Көкүрөктөрүн тарт атты. Анан келласы кичине экен дебесиң, булардын келласы өзү ушундай болот. Дадыл экен акат. Цезар болду, а? Цезар. Азыр онда белк аттар келсе ошолор менен жарыштырабыз ака. Болду. Ака акчасын айтың, анан жарыштыралы. Акчасын сурай берсинче, бирок $100.000 ат экен дешти кече убакта. Ондай эмес, мындай эле беребиз. Айтың ака, айтып коюң. Экранга 15 болсо сатылат. 15 келсе сатасыз. Болду. 15 дегенде көбү чочуп кетет, ушуна 15ке береби деп. 15 камы жок деп жазып коюм ака. Анан кече сен бие чыгардың го? Баягы тай чыгарган келсең бирөөлөр ар нерсе жазып тур. Эми мал ээсинин өзүнүкү, каалаган баага коет да. Каалаган коет туруп ака. Bir жашар козулардын $20-30 миң болот атат го. Унчукпай алып жатат экен. Унчукпай али ат бурчтарыбыз бар. Бул эми атты ака, экөөнүн айырмасы бар да. Минесең, кай боласың топко чыгып. Бул эми 50 жашына өткөндөргө жакшы да. Биздин куракка топтун ичинде салып дөйлетип турсаң кайып ошол. Мунга улага ашырып, кызыгы жок. Кайып эң ошол. Анан кече бирөө жазып туруш антип. Тайды деп козун алып атышат го $20-30 миң. Эми мал өзүнүкү, каалаган бааны айтат. Мисалы мен мал меники, кааласам 100 миң дейм, кааласам миллион дейм да. Ал менин ыктыярымда. Каалагандар алат, каалагандар. Чыккан бааны айта бересиз ака. Ооба. Мал өзүңүздүкү себеби. Эми ошол адамда ушундай мал жок. Өзүндө жок. Ошол үчүн адам ичип атышканын айтат экен да. Кымбат, андай мындай деп. Кече ошо улакта баягы Прайд деген ат бар го, бай чапкан. Эми шумдук жүгүрдү. Ошол жерде бир аксакал эле кишилер айтат, бул атка дары берип чабып атат деп. Ат аябай сууткусу келген атта жүгүргөн. Ошону көрө албай ошол сөздү айтып атпайбы? Аксакалдар ошону айтса анан. Кайсы ушул ат ака? Жок, башка. Бул эмеспи? Келе табы бардыбы? Эмне болду? Чаптыңарбы? Мына достор, ушул ат менен азыр жарыштабыз. Ака, бул ат кандай ат ака? Шуну айтыңызчы. Муну өткөндө экөөбүз чыгарганбыз. $7 миң деп. Эркин сатыбын алып калганбыз. Секине өптөн басчы.
Bunu alып калган элек улакка деп. Эми мына данча килип калды, буну сатыш керекмин да. Буну да жөндөдө коебуз. Бул кандай жакшы жер атабыз, улактан келип атыптыр, а? Мына өзүн 5-5 чабып атышат. 5-5 чабып. Эми атты күндө минип туруш керек да. Катта жыйындын аты бул. Ар кандай жыйындын аты. Жоон жол болуп. Жашы канча эле бунун ака? Бул 4 асый болуп калды. 4 асый. 7 жаш болобу? Боючу? Бою 1.65тин атырады да. 1.65. Эми анын жанында кичине көрүнөт да. Мына кандай атака? Ол анын тапанчасы. Тапанча. Экинчи эстете турган. Ооба. Өз балдарга ошол ат жакшы экен ошондой. Кичине аттар. Чоң ат туура келбейт экен буларга. Мына кашканын баасы канча болот ака? $4000. $4000. Мына басып чапкын. Жарыштырасыңар, бар. Ой, якор жарыштырган. Бас. Бас. Бардын жарыштыр Бар, келе. жарыштыр, бас. Бер онага. Атка. Сен жарыштыр, тур. Мына. Данчак менен кашкат, кыз бардын жарыштыр. Жарыштырып койбойсузбу? $4000 dedi, $15.000 40 баа dedi. Кайсы бир алып коет десек, а? Ана данча күлүк да. Данча күлүкпү? Кайсы муну алабы? Азыр көрөбүз азыр. Мына жороогун жарыштырбайсызбы, кыйын болсо? Ой, да тура. Ака мына кишини алып койгулайбы дейм? Жок, баары чоң ат, чоң ыңгат. Это зарды. Эмирбек. Башкача экен. Ана түз жерден нарактан жарышкан, нарактан бар. Ылдыйдан. Ака кишиненин баасы канча кишиненин? 150. 150 миң сом. Ол пайга ташлаган ат экен убакта. Эми баягы жетелеп алып берип эме алат, эми ат чакан атта 1.55 чыгат. Ошол жерден. Тең коюңар, тең. Озуп кетти. Тарт, болду. Чабарга кирип кетесиң, тарт дейм. Бирок мына данчак жетип келди ака мына чоң ат, а? Катуу жүгүрөт да бар. Токто дагы жарышты. Дагы тең койгула, тең койгула. Тең койгула. Да, жок. Тең койгула, тең кое бергиле. Тең койгула. Азыр мына данчак акыркы чыгып калды бияктачы. Жок, ол күйлөнгөн булар кетип калат да. Тең койгула, токтой тур. Камера ака сиз ышкырың. Токто. Бияка. Баары озуп келет да. Жетип барды. Болду, мына достор. Ана келсин, тапанчаны жакшына көрсөтүп коелу. Чуркандарын көрдүңүздөр. Тапанча 150 миң, кашка $4000, берки $15.000. Ана өкө келсин кашка менен. Ака мына кашка алдыга жарайбы? Алдын аты да. Мына. Буттары таза, а? Бою канча чыгат? Жашы кандай? Жашы 2 асы, 155ке жетет да. Эми базардын аты да бул, мен кыйын болгон менен. Үйүрү барбы жокпу? Билбедим буну. Алжан билбедиңиз, а? Мен алганымда жалап атырга келген, бир тайга ташлаган, оңдан деп мактап сатып. Накты тапанча экен да, ака? Ой, 50-55 экен, а? Ошо 55ке жетпесе элек. Мына чоң жыйындай, алдыга иштетет. Буну жакшылап пулга сураган, өкөз ютубка чыганда. Өзү үйдөн бир жакшы ат туруш керек да, негизичи. Мына аны алып тарбия кылып көрөбүз, муну $15.000 көтөрбөсө элек кичкен. Эми ака насыбинче болот эми бул жагычы. Кайсы номерге чалат Камал ака? Өзүмдүн номериме чала берем. Сиздикине алып коелу, а? Ооба. Кимге жаккан болсо чала бериңиздер. Болду.